Имам Навави топтогон 40 хадистин 24 хадиси зикир. Абу Зар радиаллоху анху мындай дейт. Сахабалардын айрымдары пайгамбарыбызга мындай дешти: О Алланын элчиси, байлар бүт соопторду алып кетмей болду го. Себеби алар биз сыяктуу эле намаз окушат, биз сыяктуу орозо кармашат, мал мүлктөрүнөн муктаждыктарынан ашкандан садака, зекет да беришет. Биз кедейбиз, андай кыла албайбыз. Алланын элчиси мындай деп жооп берди: Алла Таала силерге да садака бере турган нерселерди берди беле? Ар бири Субханаллах деп мактаган таспихиңерге бир садака, ар бир Аллаху Акбар деп Алланы улуктаган такбириңерге бир садака, ар бир Альхамдулилла деген мактооңорго бир садака, ар бир Ла илаха иллаллах деген таухид келмеңерге бир садака, бирөөнү жакшылыкка буйруганыңар үчүн бир садака, ар кандай жамандыктан тосконуңар үчүн да бир садаканын сообу бар. Ал гана эмес, жубайыңар менен жыныстык катнашта болгонуңарга да садака сообу берилет. Анда сахабалар: О Алланын элчиси, бирибиз өз кумарын жубайы менен жыныстык катнашта болуу менен кандырса, ага да сооп жазылабы? Деп таң кала сурашты. Алланын элчиси айтты: Адам арам жол менен кумарын кандырса, күнөө болот эмеспи? Ушул сыяктуу эле адал менен кумарын кандырса, ага сооп жазылат.